Саламатсыздарбы, Нур телеканалында чоң формат программасы. Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү жөнүндө көп эле сөз козголгон. Чындыгында сот бийлигин эл көз карандысыз бийлик бутагы деп эки каршы кабыл албайт. Мындай жагдай сот системасынын эле эмес, бүтүндөй мамлекеттин деградациясына алып келери жашырууда эмес. Атактуу христиан философу Аврелий Августин 4-кылымда пекеринен айткан эмес, адилетсиз мамлекет деген эмне бул каракчылардын тобу гана, башка андан эч нерсе эмес. Бирок мамлекет бул көйгөйдү байкабай жатат дегенден алыспыз. Акыркы убакта Кыргызстанда сот системасын реформалоого улуттуу кадамдар ташталганын өлкө башчысы билдирип, бул жаатта бир топ иштер жасалып жатканын байкоодобуз. Анда эмесе кепти ушундан баштасак, Гүлбакайым болот. Соңку окуяларда апта башында жогорку соттун төрайымынын өз арызы менен кетиши да көпчүлүк үчүн да бир күтүүсүз болду окшойт. Анын ордуна Замирбек Базарбеков дайындалды. Ошол менен катар конституциялык соттун дагы төрагасы алмашып, азыр элдин үмүтү бир гана ошол президент болуп жаткандай да, анткени ал бийлик башына келип атканда эле биринчиден ошол сот тармагын реформа жасайм деген убадасын берген да. Сиз азыркы кыргыз соттордун реалдуу реформа болуусуна ишенесизби жана аны ишке ашырууда саясий эрк жетеби Кыргызстанда? Саламатсыздарбы? Менин оюмча соттук реформаны аягына жеткизиш үчүн мурунку реформаларды токтотпой алдына жылдыра бериш керек эле да. Тилекке каршы мурунку пландалган сот реформасы толугу менен ишке ашылык, анан ашырылып баштайлык да. Мына президент келгенден бери ошол токтолгон жерден единственное ошол жанагы инвентаризация эле кылбаса мыйзамдарды. А так сот реформасы ошол ойдон токтоп калган да. Мисалга РППны айтсак, РППдагы данныйлар менен ошол соттордун иш кароосу мындай дал келиш керек да. Толук дал келбесе деле ошол неме канча ишти ашырып өткөзүштү алар сотко, РППда регистрация болгон иштерди. Бизде РПП жалобалар отдельно жашайт дагы, сотко өткөзүү немеси ишмердүүлүгү көрүнбөйт да. Мисалга ошол соттордун ачыктылыгын камсыз кылабыз деп онлайн режимди коюшпады беле. Алга деле соттордун баары эле толугу менен өзүнүн немелерин, жыйынтыктарын жарыя кылышпайт да. Бишкекте эле анча-мынча 2-3 соттор эле жарыя кылбаса, жергиликтүү соттор вообще эле жарыя кылбайт. Анан эми жанагы жогорку соттун жанагы конституционный палатанын алмашканы бул соттук реформага тиешеси жок. Бул жөн эле ошол конституцияга кирилген өзгөрүүлөр болгондон кийин, демек ошол ошо талапка ылайык алып келебиз деп буларды арыз жаздырышканда, булар ошол жанагы конституцияны өзгөрүп, жана президент дайындалганда мурун дайындалган болчу. Ошол себептен булар ансыз эле арыз жазыш керек болчу. Анан эми бул сотторго кандай адамдар келет дегенде, биз деген ошол сотко келген адамдардын өзүнүн мындай жүрүм туруму түз жанагы жакшы болуш керек да. Мисалга кече күнү СМИде жарыя болду. Сиздер деле окуган болушуңуз керек. Мына жогорку соттун орун басарынын немеси кызы Golden Cash ювелирдик компаниясы тарабынан уюштурулган каржы пирамидага байланыштуу камакка алгандардын бири болгону ачыкталды дейт. Адан сырткары бул жерде айтып атышат, ал пирамиданын лидерлеринин бири башкысы прокурор Курманкул Зулушевдин бир тууган эжеси Гүлмира Зулушева экени айтылууда. То есть мындайча айтканда, ошол жогорку сотко болобу, жергиликтүү сотко болобу келгенде соттордун ошол бир эле ошол аттестациядан өтөсү эмес, өзүлөрүнүн жүрүм турумунда каралыш керек деп ойлойм. Алгачкы биринчи кадамдарын бир сынга кабылган сеси ошол Каржы министрлиги соттордун айлык баянасын көтөрүш керек деген маселени көтөрүп, 80 миңден 160 миңге чейин айтылуусу бул элдин арасында көпчүлүк бир ой пикирлер жаатта. Бул экономикалык саясий кризис күчөп жаткан кезде эми азыр өндүрүштүк тартыш, инфляция болуп жатат. Анан башында 160 миңге чейин көтөрүү пландарын айтып жатты, кийин бирок жогорку сот буну кайрадан бул боюнча план баш тартты. Биз билишибизче соттор жакшы эле жашайт, эч кимге жашырууда эмес. Анын ордуна катардагы эле ошол аппараттагы иштеп аткан жөнөкөй кызматкерлердин айлыгын көтөрсө туура болот беле? Сиз кандай көрөсүз? Эми сот тармагында иштегендердин маянасын көтөрүү бул негизинен бир жакшы багыттардын бири, бирок анчалык деңгээлде эмес.
биздин бүгүнкү жашоодо бир эле соттор бузбайт да мыйзамды. Ошол эле милиция бар, ошол эле прокуратура бар, ошол эле налоговый инспекция бар, ошол эле мамлекеттик чиновниктер бар. Алар да атаңдашат да. Эмне үчүн алар онча алат, булар мынча алат. Ошон үчүн бир эле сот системасында өзгөртүү киргизип жатканда башка күч түзүмдөрүн дагы эске алыш керек. Ошого карап азырактан көтөрүп барыш керек. Бир көтөрүш менен анча көтөрүп койгон бул туура эмес. Ошон үчүн катардагы кызматкер менен соттун ортосундагы маяна асман менен жердей болсо бул негизинен туура эмес болуп калат. Сот деле мамлекет кызматкер да мындай чыгарып көргөндө. Бул эмнеден улам келип чыгат бул маселе? Анткени соттордун аброюн көтөрүш үчүн дагы аялып майнага. Бул элдин талабынан келип чыгып атат деп ойлойм. Себеби алып атат, жеп атат деген сөздөрдү угуп атпайбыз. Өзүбүз көрүп атабыз. Анча мынча нерселерди угуп атабыз дегендей. Ошодон эми көз карандысыз болсун, күнүмдүк турмуш тиричиликтен деп ушул нерсеге, ушул багытка барып атышат да, ушул кадамга барышат. Бирок соттон башка да тармактар бар да. Анчалык деңгээлде көтөргөн бул туура эмес. Эми бул коррупция жоюуга аны менен коррупция жоюлбайт. Максат мырза, мына негизинен көпчүлүк сот процесстерге катышып жүрөсүз да, анан ошол сот процесстерде көп эле эми эч ким жакшы эмес. Прокурорлор эмне алып келсе, ошону колдоп койгон учурлар көп кездешет да. Деги эле соттордун өз эрки азыр жетеби мындай толук өздөрү өз эрки менен чечим чыгарууга? Анан бул соттордун эгер туура эмес чечим чыгарган болсо, жоопкерчилигин күчөтүүгө кандай бир пландарда коюш керек? Эгер биз ошо реформа жүргүзөт болсок. Саламатсыздарбы? Негизи соттор реформасы жөнүндө талкуу болгондо сот системасында өкүлдөр болгону жакшы эле. Ошол эле областтык соттон, Ош шаардык сотунан келип катышып жүргүзүлүп жаткан ошол реформалар боюнча айтып өтсө бизге дагы туура болмок. Анан биздин да суроолорубуз болот эле аларгачы. Сиздин айтканыңыз боюнча сот чындыгында азыркы реформа ошол 2003-2004 жылдагы Атамбаев баштаган реформанын уландысы катары эле көрөбүз да. Эми эл мүмкүн азыркы мисалы төраганы конституциялык палатанын конституциялык сот деп койгонун эле көрүп атат да. Бирок негизги бул сот системасы бул судьялардан турат да. 500дөн ашык судья бар. Азыр ошолордун көпчүлүгүнүн убактысы бүттү эле. Ушул мына учурдагы президент Садыр Жапаровдун аларды ошол 65 жашка чейин ошол Атамбаевдин убактысында Атамбаев жүргүзүп аткан реформанын негизинде судья болгондорду 65 жашка чейин судья кылып дайындап койду да. Эгерде сот системасында кандайдыр бир өзүнүн жанакындай реформа кылыш керек, бул тармакта оңолуу керек дей турган болсо, ал реформага өзүнүн бир жаңылоосун көрсөтөт эле да. Азыр чындыгында бир гана Кулка акайжы айткандай, мыйзамдарга өзгөртүү кирди. Ал жерде көбүрөөк ошол жанакы гуманизацияга жакын, эгерде наркы тарап менен, жабырлануучу тарап менен макулдашууга келген болсо, аларды ошо камоо шарттарын мисалы жеңилдетти, пробацияга колдонууга. Негизинен бирок соттун өзү иштөө тартиби, анан кийин соттун мүнөзү өзгөргөн жок да. Мүнөзү өзгөрүш үчүн сот системасынын мышлениясы өзгөрүш керек да. Сотко барган иштерде мамлекеттик кызыкчылык деген нерсе жок болуш керек. Жанакындай кайсы бир бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгы бар иштерге мындай сот тартпашы керек. Прокуратуранын алып келген ишинин баары жана нотариустан ырасталгандай өтпөш керек. Ал жерде мыйзамдын үстөмдүгү болуш керек, жана конституциянын үстөмдүгү болуш керек да. Эгерде конституциянын үстөмдүгүн карай турган болсок, ал биринчи конституциянын негизги башкы беренелери бул жанакы эл менен мамлекеттик бийлик ортосундагы келишим болгон үчүн ал жерде адам укуктары да, адам укуктары болуш керек. Ар бир айыптоо сөзсүз түрдө мыйзамдуу түрдө далилденген, мыйзамдуу түрдө алып келинген далилдер менен гана болуш керек да. Эгерде чындыгында кылмышкер кылмыш жасады, бирок далилдер мыйзамсыз болгон болсо, анда ал далил катары эсептелинбей бошотулууга жатат да, керек болсочу. Бул биздин жанакы мүнөзүбүзгө,
улут катар мүнөзүбүздө дагы бар маселе. Илгери дагы ушундай бир далилиң жок болгон болсо айыпты кое алган эмессиң да. Эми судьялык корпустагы ошол кадр маселесине келип калдык да. Мен мисалы үчүн ошол эле өнүккөн Европа мамлекеттеринде судья болуш үчүн бир топ тажрыйба керек, алардын бир критериясына жооп бериш керек да. А бизде эми кээ бир адвокаттар барып туруп эле сот болуп калып атпайбы, мисалы үчүнчү. Ошол Америкада жакшы сөз айткан, эгерде миллион уткун келсе, анда сотко кайрыл депчи. Ошондуктан Гүлбакы айым, Садыр Жапаров сот тармагынын башына өзүнүн ишеничтүү адамын алып келгени эч кимге жашыруун эмес да. Ошол учурда ар бир нерсе болсо жоопкерчилигин өзүм тартам, кет баш менен жооп берем деген дагы өзүнүн сөзү бар. Азырынча бул боюнча эми эч нерсе дей албайбыз, анткени негизи соттордун дайындалган соттордун ишин толук кандуу баа бериш үчүн алар саясатка байланышкан окуяларды, чечимдерди кандай болуп, ошол боюнча дагы биринчи баа берилет да. Негизи президент айтып жаткан реформада жогорку жана конституциялык рол чоң, керек болгон учурда бийлик сотторду пайдаланып калышы мүмкүнбү? Эгерде анын сунушу менен дайындалып атканбыз. Мүмкүн, неге дегенде бул жерде соттун көз карандысыз болуусу бузулуп атпайбы? Бизде 3 булак бийликтин 3 бутагы, сот, ошо парламент, ошону менен аткаруу бийлиги тең болуш керек да, бири-бирине көз карандысыз болуш керек. Ал эми азыр жогорку кеңештин депутаттарынын көз каранды экенин көрүп атабыз. Президент өзү дайындаса, көпчүлүк эле соттун сапаттуулугу дайындоодон болот да. Дайындоо, анан кийин чакыртып алуу, ошо эки процесс абдан кылдаттык менен болуш керек, ачык айкын болуш керек. Анан мен ойлойм, ошол жергиликтүү кеңештердин сотторун эл шайлаш керек да, элге бериш керек. Эмне үчүн? Неге дегенде азыр жергиликтүү бийликтин, ошону менен эле бирге жергиликтүү кеңештердин көп ыйгарым укуктары кыскарды да. Аларды дагы президент өзүнө каратып алды. Мисалы үчүн мэрияны, анан кийин рай администрациянын жетекчилерин өзү дайындатпайбы? Ошону менен бирге айыл өкмөттөрдү ошол райондук администрацияда. То есть мындайча айтканда вертикаль болду да. Ошо вертикаль болгон маалда сот көз карандысыз болуш керек да, хотя жок дегенде бир нерсени элге дайындоо кылып бериш керек да. Азыр жергиликтүү кеңештердин дагы немелери, функциялары, полномочиялары абдан кыскарды. Даже азыр ошол жер бөлүштүрүүнү да алып койду аларданчы. Бир эле ошол бюджетти эле карашат, бюджетти эле бекитишет, анан кийин ошол бюджеттин аткаруусун эле көзөмөл кылышат да. Ошондой маалда, естественно, жергиликтүү соттор көбүнчө эле ошол биз жергиликтүү бийликтен же болбосо ошол башка бийликтен көз каранды болот дегенге каршымын мен. Эмне дегенде биз мисалга өзүбүздүн тажрыйбабызда көбүнчө эле ошол жергиликтүү бийлик менен соттошобуз. Жерлер, үйлөр, турак жайлар боюнча ошо кездерде биз күбө болгон учурлар көп. Ошол жергиликтүү кеңеш келип сотторго буйртма берген маалдары ошол биздин немени аткаруу бийлигин же болбосо бийликтин ишмердүүлүгүн күчөтүү максатында ошол биздин мүлктү, биздин менчикти коргоп бериңиздер, мыйзамсыз болсо да коргоп бериңиздер деген сураныч өтүнүштөр. Ошо соттордун көз карандысыз болуш үчүн эмне кылыш керек? Сиз айткандай баягы чакыртып алуу, бул импичменттеги маселеси да, аны ким жарыялаш керек? Эгерде жок, жанагы соттордун өзүнүн немеси бар го, дисциплинарный комиссиясы бар го соттордун өзүнүн. Дисциплинардык комиссияга кайрылсаң деле жөн эле мындай предупреждение берип коет, бирок ошо дисциплинардык комиссиянын отурумундагы ачык кылыш керек да. Кээ бирлерге чоң чара колдонушат, кээ бирлерге сүйлөшүүлөр жүргүзүлсө неме аз чара колдонуп коюшат. Ошолор соттордун өз дисциплинарный комиссиянын дагы ачыкташ керек. Биз соттордун ишмердүүлүгү боюнча кайрылганбыз 1-2 жолу, бирок майыны чыккан эмес. Кантор мырза, мына ошол соттор адилетсиз, анан сотторго ишенбейбиз деп элдердин нараазычылыгы эмнеден чыгып келет көбүнчө? Алардын ошол эл арасында болгон аброюн көтөрүү үчүн азыркы ошо майлык майынан башташ керек, эмнеден башташ керек алгач кадамдар? Сот адилеттүүлүгүн толугунан түп-тамыры менен өзгөртүш керек деп ойлойм. Мен өзүм юрист болбосом дагы кыйладан бери сар эсеп салып жүрөм бул системага. Анча мынча процесстери катышып келдим, Бишкекке чейин барып. Өз көзүм менен көрүп атам азыр. Маяны менен көтөрүү менен эч нерсе чечилбейт дегенми айтып коеюн. Себеби мына кечээки жакында эле дүңгүрөтүп камалган биздин атка минерлер, биздин бай балдар, бай жигиттер баары чыгышпайдыбы аман эсен эле, туурабы? Катарда карапайым камалып кеткендердин кимисин уктуңар чыкты деп. Мына ушул жерден эле өзү көрүнүп турбайбы? Алар менен да өз ара келишип алып атат. Ушул жерде айтылып аткан баягы эки сумма ойноп атат. Элдин баары эле көрүп билип турбайбы аны?
айтылат, бир адам көргөндөн кийин экинчиси угат, үчүнчүсүнө жетет. Ошон үчүн азыр жетекчи менен алмаштырып реформа кылууга бул болбойт. Жетекчи алмашкан менен кол алдындагылар мурунку эле системада иштеп атпайбы? Азыр эле айтып кеттим, мына эч өзгөрүү жок азыр сот системасындачы. Кээ бир учурларда байкап калып атабыз, көрүп атабыз, эми баарын эле жаман деп чекеге чыгаргалы болбойт. Жүрөгүндө кыргыз деп соккон, мамлекет деп соккон соттун чечимдерин да көрүп атабыз, туура чечим чыгарып, туура багытка салып атканын көрүп атабыз. Бирок дээрлик 70-80% соттун чечимдери бүгүнкү күндө мен ойлойм макул болсо керек, бул жерде катышкандарды туура эмес. Бар жогу буйрук менен, үстүртөн айтылган сөз менен, же болбосо көрүнүп турат башка жолдор менен чечилген. Себеби бүгүнкү күнгө таразага салып койсун, дүңгүрөп чыгып аткан ошондой эле карапайым элдин арасынан чыккандар деле бар да. Тогурдап камалгандар бар. Бирөкө менен мушташып келишпей калып камалгандар бар. Олар камакта жатат, алар чыккан жок. Азыр мында өткөндө депутаттар деле айтпады, канчасы камалды, бирөөсү калдыбы? Бир жол сурак бербей туруп, соттун бир отурума катышпай туруп, кайта чыгып кетип атышат. 2 ай, 3 ай отуруп. Ал бул кандай түшүнсө болот? Аларда өздөрүнүн бир эрежеси бар, туурабы? Киргенден сурап, сотко чакырып, өдөөлдүй деген жерлери бар, мыйзамга такаш керек. Анан азыр айтып кетти, прокуратуранын тийгизген таасири чоң экендигин көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Ошо арадагы сүйлөшүү жүргүзчөктү 2-3 ай өтүп кетип атат, аны деле көрүп атабыз. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин барып анан кайта ачка чыгып калып атышат. Эмне үчүн ошо камалган күндөн баштап эле өз колуна алып туруп, өзүндө колунда мыйзам тургандан кийин, өзү карап аткандан кийин, ошо маалда эле 5 күн, 10 күн ичинде, 15 күн ичинде чече албайт. А кээ бир маселелерди 2 суткада, 1 суткада эле чечип коюп атпайбы, уну көрүп атпайбызбы? Соттук реформанын натыйжасы ошол соттордун өзүндөбү же системадабы? Биз билишибизче көбүнчө батыш өлкөлөрүндө система иштейт, а бизде көбүнчө инсан, ошол эле биз соттор көз карандуу, ошол гумандуулугунан таасир этет да. Бул система иштеш керекпи же соттордун өзү айткандай ошол ырайымдуусу күч алыш керек, аң сезим, жоопкерчилик? Негизи туура система болуш керек да. Ошол туура калыптанган система, соттордо кимдер келиш керек, алардын баалуулуктары кандай болуш керек, жана тандоодо бир гана мыйзамды жаттап алгандай. Мисалы жанагы азыр эми бизге оңой болуп калып түшүнүкүбүздө, жана копи паст же болбосо копия кылып туруп эле кайра вставить эткенде баары жатталып калат го. Ошондой болгон бир тартипте алып келсе, анда адамдардын мүнөзүнө, анын баалуулугуна, адамдык баалуулуктарына баа бериш кыйын. Анан кийин бизде ошол адамдык сапаттарындагы жөн эле бир адам мындай ошол теңдүү эле, ошодон сабаты көп эмес эле адам бунун баалуулук берип коюп атат да. Жана ушунун адамдык сапаты жогору же башка депчи, ушуларды жөнгө салган туура система болгон болсо, анан кийин ал ошол туура система туура адамдарды тандап алып, судьялыкка койгон болсо, анан ушундай соттук система алдыга жүрөт. Судьялардын өздөрүнүн репутациясы дагы. Репутациясы, ошол репутациясы, буга чейинки немеси, баалуулугу, жашоодогу немелеринде. Иштеген ишмердүүлүгү. Эң биринчи кезекте урматтуу президент өзүнүн түздөн түз кийлигиши менен жоопкерчилигин чоңойтуш керек. Туура эмес чечим чыгып калса, туура эмес сот ишин жүргүзсө, белгилүү бир убакытка чейин ишинен ажырат, же болбосо ошол өзүнүн камакка чейин алып барыш керек. Эл көрүш керек. Ошол жоопкерчилик келмей сайын бул кайталана берет, бул боло берет. Жоопкерчилик жок. Кандай системалуу план иштеп чыгыш керек ушул? Иштеп чыгыш керек. Системалуу план болуш керек. Мисалы жанагы азыр эми бизде баарыбызга, элибиздин баарына белгилүү, мисалы ошол эле президентибиздин иши боюнча. Ошону тергеген тергөөчүлөр эмне болду? Ошону айыптап сотко алып барган прокурорлор эмне болду? Ошону биринчи инстанцияда, экинчи инстанцияда, жогорку сотто айыптаган судьялар эмне болду? Ошолорго жоопкерчилик каралдыбы? Жанындагы ошондой эле акталган бир топ иштер болду. Алар боюнча ошол айыптоо жүргүзгөндөр анда мыйзамсыз болуп калды азыр акталгандан кийин. Ооба. Ошолордун чарасы эмне болуп атат? Жоопкерчилик. Ошол жоопкерчилиги жок да. Ошон үчүн бизде тергөө дагы начар. Эгерде сот талап кылбаса, дайым эле прокурор алып келгенди ырастап кое берсе, жанакындай өткөрө бере турган болсо баардык ишти, анда тергөө начар болот. Прокурор дагы начар болот, эмнеге дегенде талап жок. Эгерде сот билимдүү болуп, көз карандысыз болуп, туура система коюлган болсо, анда ал талапты коет,
иштей албаган сабатсыз тергөөчүлөр, прокурорлор иштен кетет. Анан кийин туура бир неме болот да. Ар эле тергөөчү ага коюлган жанакындай заказдын артынан бирөөнү камап башка кыла албай калат да. Эмнеге дегенде ал өзүнүн жоопкерчилигин ойлойт. Сотко барганда кандай болот? Бизде сот адилеттүү. Азыр алып барсак андай жанакы неме менен укпайт, прокурорду укпайт, СНБны укпайт деп. Азыр СНБдан коркот. Прокурордон коркот. Ак үйдөн атайын ошол сот реформасы боюнча бөлүмдөн адамдар келген болсо, областтын төрагаларына чейин мындай этият болуп калышат. Ошол областтан кеткенге чейин соттор өтө бир тыкан болуп калышат да. Эми Максат мырзанын сөзүн улам келтет да, коркот деп айтып атпайсызбы ошол эле соттор. Биз билебиз, сот бийлиги бул бийликтин бир бутагы өзүнчө. Себеби бул аткаруу бийлиги эмес да, алар өздөрүнчө көз карандысы болот. Ошол эле практикада биз байкайбыз, жергиликтүү соттордагы ошол биринчи инстанциянын чечим чыгарып коюшат дагы, анан кийин нааразы болсоңор жогорку сотко барып даттаныңыздар дегендейчи. Ошол жергиликтүү соттордун мындай жоопкерчилигин кандай күчөтсөк болот? Ошо мен ушу айткандай эле жогоруда жергиликтүү сотторду, биринчи инстанциядагы жергиликтүү сотторду мен ойлойм эл өзү тандаш керек. Анан жанагы алардын маянасын көтөрүү дегенге мен кошулам толугу менен. Эмнеге дегенде канчалык деңгээлде маянасы көтөрүлсө, ошончолук деңгээлде жоопкерчилиги да көтөрүлөт. Ошончолук деңгээлде биз сурап алганы укугубуз бар да. Ошончо неме мындайча айтканда, ошончо канча айлык алса, ошончо отдача болуш керек да. Биз толук сурап алганы немебиз бар да, акыбыз бар да. Эмнеге дегенде биздин чөнтөгүбүздөн кетет ал акчаларчы. Ошол эле тура эле соттордун кошумча кылып коеюн ушул жергечи. Негизинен соттор чечим кабыл алып аткан учурда кандай абалда болуш керек деген бизде түшүнүк калыптана элек да. Ал жанакындай эмоционалдык бир толкундоо абалында болбошу керек. Үйүндөн жанакы эгерде үй бүлөсү менен мамилеси туура эмес күнү келип калса, эми үй бүлөдө ар кандай ошол учурда болбош керек. Бурсагы көп тойгон болбош керек. Ушундай жанакындай немелерди алыш керек да. Мисалы жана балдарынын кийим кечеси неме болуш керек. Жана айлык маянага келгендечи ойлонбош керек да. Бир мындай жакшына атмосфера. Сырттан эч кандай бир ой келбей тургандай бир шарт болсо, анан кийин чечим чыгарса, ал жанакындай кызыктар болбойт. Эгерде баласынын бир муктаждыгы болгон болсо, ал бул жактан сөз күтөт, ошону жабыш керек да. Ошон үчүн жанакындай мындай ишине келгенде ал эч кандай өзүндө муктаждык болбогондугун сөз сезиш керек. Эгерде ошондой муктаждык жаралса, сотко дагы башка күнгө калтырууга уруксат беришибиз керек. Мен бүгүн мына ооруп турам, азыр оорума карап туруп неметип коюшум керек. Же болбосо бүгүн аял менен урушуп келген болсо, үй бүлөлүк бир маселени карап атса, аялды бул өзүнүн эмоциясына карап туруп, мындай аялга эмес, эркекке тартып коюшу мүмкүн. Эркек киши болсо, аял киши болсо аялга тартып коюшу мүмкүн. Ушуга окшогон маселелерди сотторго уруксат беришибиз керек. Бүгүн абалым ушундай, кийинкиге жылдыралы деп. Демек соттордун ошол процесстеги эмоционалдык абалдары дагы өтө маанилүү. Жеткен, анткени эми соттордун билебиз, эми иши деле жеңил эмес, анткени ошол эле бир эле сотко көптөгөн иштер бир учурда туш келип калышы мүмкүн. Ошондо создукканда ошондон байланыштуу да. Демек алардын ошо айлык майнасын көтөрүү менен туура эле чечим болот. Эми ооба, эгерде ал жанакы бир топ азыркы көйгөйлөрүн чечип берет, ошол эле үйүндөгү тамак ашын, балдарынын окуусун, китептерин, өзүнүн муктаждыктарын жеке, мисалы каттоосу бар, башкасы бар, ата-энеси бар, ошолордун муктаждыктары бир калыбына келген болуп, мындай ошо иштөөгө бир шарт түзүлгөнгө айлык маяна дагы өзүнүн зор бир ордун ээлейт деп ойлойм да. Мына бул негизинен тарыхый дагы неме чындыгы ушундай экен да. Ошондой соттордун немеси ошол убактагы падышалардын бир алган айлыгына жакыныраак келген бир болгон илгертендечи. Неге дегенде ал ошо өкүм чыгарат атпайбы? Өкүм чыгарат. Өкүм чыгар. Күндө адамдар келгендигине байланыштуу ошол адамдарга бир алардын укугун бузуп койбош үчүн ошондой шарт илгертен түзүлүп келген экен да. Биз дагы эми ошол шарт немени бул көп кылымдан бери келе аткан практика. Биз адамдар аз өзгөрүп кеткен жокпуз да. Мисалы аз айлык 30 000 сом айлык берип коюп, анан кийин 10 000 сом сен квартирага бер, адан сырткарына өзүң жаша. А сенде болсо чоң полномочия бар. Анан ошондон ал мүмкүнчүлүгүн колдонот. Азыркы жашоо шартын түзөт ошол мүмкүнчүлүктөн. Мына мисалы Максат айткандай, бизде практикада абдан аз да учурлар жанагы жаран мыйзамсыз кармалып, соттолуп, анан акталып чыкканда, ошо жаран өзү
компенсацияны сурабайт да бийликтенчи. Бийлик менен ошол компенсация үчүн күрөшпөйт дагы. Ошол немесине, абирине шек келтирген болду да эми. Элдердин баары аны сотко баргандан кийин уже бул кылмыш кылыптыр деген ой буга немеси мамилеси да өзгөрдү да коомчулуктун. Ошол себептен ал өзүнүн моралдык, материалдык чыгымдарын талап кылыш керек да бийликке. Талап кылып сотко кайрылыш керек. Ошол кезде эгерде ошол жеңип чыкса, компенсацияны мамлекет эле эмес, ошо биринчи чечим чыгарган сотко да жүктөлүш керек да, канча бир пайызычы. Ошентип гана жоопкерчиликти көтөрбөсөк, атак жоопкерчиликти көтөрө албайбыз. Эмнеге дегенде бул жерде сүйлөшүү болуп атпайбы? Сотко айтып койду, сен чыгара бер, мен сени неметем, коргоп берем деген үчүн алар ошондой мыйзамсыз чечимдер чыгарышат. Эми бул сиз айтып аткан жакшы эле идеалдуу форма болмок. Кандыр мырза, азыр эми биз айлыктарды, соттордун айлыктарын көтөргөндөгү экономикалык көрсөткүчтөр жетишсиз деп атабыз. Анан кийин Гүлбакка эми жакшы сунуш берет. Ошол эле эгер соттолгон адамдын чында эле күнөөсү жок болгон болсо, анда анын моралдык компенсациясын ким төлөп берет? Эми бизде анчалык деле каржы булактарыбыз жетиштүү эле деп ойлойсузбу? Ушундай. Эгерде чында эле соттук реформа жүрүп, биз ушундай Европанын системасына өтүп, батыштын системасына өтүп ушундай ыкмаларга колдонсок. Мен көз карашымда мына соттордун маянасын көтөрөбүз деп атпайбыз. Мына кече 160-170 миңге чейин деген сөздөр болбодубу? Жок, уже көтөрүлдү. Июньдан бери көтөрүлдү. 6 айдан бери ошондой айлык алып атышты. Алып атат. Результаты кандай? 6 айлык мына уже алып койду. Эми ушул жерде жөнөкөй эле менен караш керек да. Эмне себептен оларга ошончо көтөрөт дагы алардын жоопкерчилиги каралбайт? Ооба. Мына бул жерге өтө чоң маани бериш керек. Басым жасаш керек ушул жерге. Мыйзам көзөмөлүндөгүлөр ошонун үстүндө көзөмөлдөп турган дайым бардык нерсени өзүнө алган биздин президентибиз ошо катты басым жасаш керек ушул жерде. Ушунча акча бергенден кийин сот тармагындагы жаңылануу болбой эле эскиче иштеп аткан болсо алмаштырыш керек. Толугу менен алмаштырып, кадрлар көп бизде. Юристтер көп иштей турган. Окутуп келсин чек арада, чет элдерде. Коңшулаш мамлекеттерде окутуп келсин, мүмкүнчүлүгү бар. Эми алга эч канча акча кетпейт. Эми ушунча акчаны берип атсаң, анан дагы эле эскиче сот өз ишин алып барып аткан болсо, аны эмне кереги бар мындай соттор? Туурабы? Сот эч качан азыр айтып кетти, эч нерседен көз карандысыз болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө эң төмөнкү жашоонун дагы эмеси бар да, деңгээли бар, туурабы? Сот канча деңгээлде бийик алып атат? Ошол жоопкерчиликти мойнуна алып барыш керек. Экинчиден, жасабадыбы? Туура эмес мамиле кылдыбы? Бул жак айтып кеткендегидей адамдардын ичинен бул акталып чыгып алып туруп кайта эмени койгондо ошо соттун мойнуна жүктөлүш керек. Же сотко биздин чөнтөгүбүздөн, мамлекеттин чөнтөгүнөн ошончо акча кетип атат. Эмне үчүн ол кичине бушайман жебеш керек сот? Сөзсүз түрдө карапайым бушайман жеш керек. Биз түшүнүшүбүз керек да, жанагы маянанын жогорушу бул соттун ордунун жогорушу. Бирок именно ошо сотко эмес. Азыр соттор айтпай, Садыр Жапаров биздин айлыгыбыз жогорулатып койду, демек ошонун көзүн карап иштешибиз керек, же болбосо бийликтин. Жок, аны Садыр Жапаров чөнтөгүнөн берген жок да. Ал керек болсо биздин чогулган налогторунан болуп атпайбы, туурабы? Ошол себептен биз толугу менен талап кылган укуктуубуз да. Ошол маяна көтөрүлсө, мына максат айткандай жарым жылдык отчетун берип коюшсун. Ошол маяна көтөрүлгөндөн бери канча сот отурумдары болду, сот отурумдарынын канча жыйынтыгы эл тарапка болду, мындай адилеттүүлүк тарапка болду. Адилеттүүлүктү көрсөтүш керек да. Биз соттордун адилеттүүлүгүн көрбөй атабыз, мыйзам үстөмдүгүн айшы көрбөй атабыз. Эмне үчүн көбөйттүк, ал себебин да билбей атабыз да. Бирок мен мисалга ошол көбөйүшүнө толугу менен кошуламын. Неме көбөйүшү менен бирге жоопкерчилик дагы, анан кайтарым байланышты дагы көбөйтүшүбүз керек да алардын үстүнөнчү. Эгерде сен элдин акчасына иштеп атсаң, элге да кайтарым байланышты түзүп беришиң керек. Ай сайын элдин астына отчет бере турган кылыш керек да аларды. Гүлбакка, эми эл деп калдыңыз да, эл өзү даяр болуп турабы азыр ушул реформаларга, соттук реформага? Анткени ошол эле сотторго пара берүү боюнча дагы элдердин өзүнөн келип жатпайбы ушул нерсеге? Өздөрү да абдан жакшы суроо. Бул элдин акча берүүсүн токтотуу бул соттордун өзүнөн эле. Эгерде алар чындап көп айлык алып атса, немени акча бере турган фактыларды артка кайтарса, ал ошонун соттун өзүнүн эрки менен эле байланыштуу болот. Эгерде ал албай койсо, элдер каяка алып барат? Эч кимге бере албайт. Ушул жерге кошумча кылып коеюн. Мен дагы кошуп коеюн, анда эгер соттор акча албай калса, анда адвокаттардын гонорары өсүп баштайт да, туурабы ушунда? Негизинен ооба. Эгерде жанакындай мыйзамдын жүзүндө ишке аша турган болсо ошондой. Бирок эл даярбы дегенде эл масса көппүз да. 5 миллион, 6 миллион эл барбыз.
а бирок сот корпусу 500 эле адамдар. 500 адамдынга 500 орунга жакшы адамдарды алып келип калыш оңоюраак да. Мисалы эгерде көбүрөөк бирим, жок дегенде бир 30% алып келген болсо, эл ошентип эгерде алып барып дагы акча берем десе, ал балдар өзүнүн намысына, адилеттүүлүк болсо ошолорду карматып коет. Сен мага менин айбериме шек келтирип, мага акча сунуп атасың. Туура айтасыз, карматыш керек. Ошондой сен коррупционер деп атасың, сот реформасы болуп атса деп. Мына 500 неме болуп атат. Мына сот реформасы болуп атат деп, ошондой адамдардан канча кармалды. Бирок күндө бар. Күндө ар бир сотто ушундай окуялар бар. Байке айткандай, эч кандай аны мындай жашыра албайбыз. Ал бар болуп атат. Албетте баарын укук коргоо органдары көзөмөлдөй албайт. Бирок сот алып аткан сот көзөмөлдөсө болот да ошону. Мына биз азыр айлыкыбыз көбөйүп калды. Эми силер бизге андай неме кылбагыла. Менин жанакы адилеттүү сот деген атыма шек келтирбегиле деп туруп, укук коргоо органдарына неметип атайын жанакы шаймандар менен тийишелүү түрдө далилдер менен алып аткан кезинде наркын неметип бир региондор боюнча бир 20-30 адамды ошондой кылып кармай турган болсо, эл да токтойт. 500 адам менен ошонго жетишсе болот да. Бирок 6 миллион адамды оңдош кыйын. 6 миллион адамдын баары эле сотко азыр иши түшүп аткан жери жок да. Бул жерде мындай нерсени караш керек да. Ушундай факт барбы деп мындай суроо беришибиз керек да. Ошо 500 соттун ичинен бирөө ушинтип карматып, мен үстүмө мындай кылып атат. Жок да. Жок. Көнүп калган нерсени кандай кылышат алар? Жок. Бир нерсе десең, аяка жооп беришим керек. Ай сайын отчет, бул калыптанып калган системаны өзгөртүш оор болуп атпайбы? Биз жаңыланабыз деп атабыз, жаңылана албай атпайбызбы? Ошол эле башка эле структураларда деле ошондой да. Майнасын карап көргүлө, 10 миң, 15 миң айлык алган балдар бир айдан бир айга жашаш кыйын да. Кантип жашайт? 10 миң сом менен кандай жашайт бүгүнкү күндө? Мына азыр кышкы мезгилде кандай жашайт? А буанын өскөнү токтоп айтат. Эки орар өстү бир жылдын ичинде. А маяны өскөн жок да. Анан ол эмнеге барат? Ол деле ошондой коррупционный система түзөт да. Мен мына жумушун кылып берем, мага мынча чай тыйын бересиң. Бул болуп келген нерсе. Ошон үчүн соттун азыр маянасын көтөргөндө жоопкерчилигин одан эки эсе көтөрүш керек. Эми кимге жүктөш керек эми бул жоопкерчилик? Соттун өзүнө биринчи жүктөш керек. Өзүнүн аппаратычы. Соттун өзүнө биринчи жүктөш керек. Туура эмес чечим кабыл алган болсо, соттун өзүнө жүктөш керек. Буга атайын иш пландар иштелип чыгыш керек президенттин алдында. Мына элдик курултайлар уюштурулуп атат азыр, мына көрүп атасыңар, жерлерде чыгып атат. Азыр эл жакында дагы көп талаптарды коет. Эл дагы азыр каныгып калды, көзү жетип калды. Ак аякта, кара аякта экенин билип калды эл дагы. Бирок элдин үнү дагы эле жетпей атат да. Себеби ал жерге жеткичекти басаңдап калып атат да. Бул жерде кыйкырган элдин үнү мисалы үчүн азыр Бишкекке жетпейт. Көчөгө чыгып кыйкырсаң да жетпейт. Ал жерде кыркылып берилет дагы аз сандагы материал гана жетип калып атат. Мисалга сот отурумдары баары ачык өтүш керек да. Ачык өткөн соттор аз да. Аны дагы адвокаттар суранат, ачык өтпөсүн десе, көбүнчө эле ачык өтпөсүн дейт да. Эми эмнесин жашырышат? Эмнесин жашырышат? Биз ошол элдер ачык эле ошо процедуралардын бузулушун, же болбосо ошо чечимдин туура эмес чыгышын көзөмөл кылып туруш керек да. Жогорку соттун өзүнүн немеси, төрайымы же ошол толугу менен ошондой нерселерди контролго алыш керек да. Ошол мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун дагы бери ошол сот реформасын жүргүзүп атканда, ошол сот процесстерин онлайн көзөмөлдөө боюнча дагы бул жакта дагы реформа жүргөндө, азыр ошол реформа улантабы азыр? Сот процесстер ошол онлайн жүрүп элдер көзөмөл кылганга. Жок, мен онлайн соттордун отурумун бир эле ошол жарандардын өзүнөн көрүп атам, ошол жерге барып онлайн берип атканын. А мисалга толугу менен отурумдарды мисалы үчүн интернетке кирип, ошолордун сайтына кирип, ачып көргөнү мүмкүнчүлүк жок, потому что алар запистер баары сакталып туруш керек. Мындайча айтканда память болуш керек да. Бул соттун кандай иштеп аткандыгын ар бир сот отурумун карай турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Ар бир соттун чечимин кантип чыгарып атат, ошол заседанияны кантип өткөзүп атат көрүшүбүз керек. Последовательночы бир эле үзүмдү эле биз элдердин түз эфиринен эле көрүп калып атабыз. Ушул жерде мындай жөнөкөй эле нерсе бар да. Сырттан мына бир суу алып келинсе бизге bir машина суу кирди дейlik, текшергенде, мисалы үчүн лабораторияга тапшырасың да. Текшергенде мына эки бөтөлкөнү алып барасың, бирөөсүн текшерет, бирөөнү алып эмеге коюп коет. Эртең мынадан чатак чыкса, өтө бир өтөлдүү иштер чыкса, экинчисин алып чыгып кайта текшерет. Кудос ошол сөздү айтып атат азыр. Эгерде сот туура эмес чечим кабыл алган болсо, комиссионный текшергенде биз эмнени доказать этебиз?
запись болуш керек да. Онлайн баягы нерсе бар жö биз көрүп турушубуз керек. Мына могул жерде мынандай болгон деп ошондон биз доказать эте алабыз. Ансыз биштекени көргөзбөсө бүгүнкү күндө жабык түрдө өтүп аткан болсо, мына мен жакын арада эле 4-5 жолу процесске катышып келдим Бишкекте. Бири балдардын эмесине барып катышып келдим. Ал жерде вообще башкача өтөт экен. Ол жерде эч ким эч нерсе дей албайт экен. Демек сөз түрүндө бир, иш жүзүндө башка болуп Иш жүзүндө башка болуп атпайбы? Азыркы соттук реформанын артыкчылыгы жана кемчилигин кайсысын атап кетиңиз? Азыркы соттук реформасынын негизги реформаларда ошол жаңы мыйзамдар мына декабрда кабыл алынды. Анан кийин немеге сотторду тандоо кеңешинин 3-төн 2 бөлүгү ошо сот системасынан болот деген. Ушул эки эле неме бар да азырынча. А бирок ошол тандоо кандай жүрүп жатат азырынча мындай бизге жаңылык боло элек. Ошо тандоодо мисалы кимдер кайсы шаарларга катышып атат, алар кандай жооп берип атат, жок дегенде баардык мейли 44 райондун баарын онлайн чыгара албаса да ошол тандоолор кандай жүрүп атканын көрсөтсө болот да. Ошондо адамдар кимге тартып койгонун көрөт. Мына ал бала тың эле жооп берди эле, туура жооп берди эле. Эми бизде юристтер көп, агайым айткандай. Мына буну тартып коюшту, башканы кылды, бунун иш тажрыйбасы да жакшы экен деп жана резюмелери менен чыккан болсо, мисалы ошондо эл дагы ошону көзөмөл кылганга болот эле да. Негизи баардык мамлекеттик иштин аракеттерин эл көзөмөл кылыш керек да. Ушундай көзөмөл болсо, эл эртең туура эмес айтат деп туруп, жанакындай кээ бир кадрларды өткөрүү кыйыныраак болот эле да. Эми эки сөздү улап сүйлөй албай аткан кадрлар өтүп аткан болсо, башка жанында тыкан бир аябай билими жогорку сырттан өзүн күчтөндүргөн, квалификацияны ар дайым жогорулатып жүргөн бирөөнү тартып койсо, элдин баарына көрүнүп калат дагы. Туура эмес иштеп атканын айтат. Эл айтып чыгат эле, мына сотторду тандоо туура эмес болуп атат депчи. Азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Мыналар барды, катышты, анан бул ошол президент тарабынан дайындалды деген эле сөздү калды. Бирок алар кандай катышып атат, эмнелер сүйлөп атат, жанагы эгерде жазуу жүзүндө болсо, жазуу жүзүндө мындай жазды эле, аны чыгарсын, биз көрөлү. Ошондой болбойт атпайбы? Соттордун деңгээли өсүш керек деген. Мурунку конституцияда жогорку кеңеш менен президенттин аткаруу бийлик менен мыйзам чыгаруу бийликтин ортосунда башкаруу бөлүнгөн болчу да, то есть тең болчу. Мындайча айтканда, азыр президент толугу менен өзүнө ала албадыбы бүт нерселерди. Эми соттун ишмердүүлүгү дагы президенттин өзүнө көз каранды да. Эгерде соттор начар иштесе, биз сразу айтышыбыз мүмкүн да. Бул Садыр Жапаровдун жоопкерчилиги, эмнеге кемчилдиги, эмнеге дегенде биринчиден өзү тандайт, а экинчиден жанагы сотту дайындоо комиссиясынан жогорку кеңештин депутаттарын чыгарып салган, же болбосо ошол жогорку кеңештин депутаттарынын өкүлдөрүн чыгарып салган да. Мурунку конституцияда ооба эл ошол жерде болуш керек деген үчүн сотту дайындоодо биз өкүлчүлүккө ыйгарым укук бергенбиз да. Ал эми азыр өкүлчүлүктү түртүп койгондон кийин азыр жогорку кеңештин аралашпасы жок да. Мисалы үчүн ошол башка бир эле сотту дайындоо эмес, башка жактан дагы чыгартылып салган да. Демек президент бүт немени өзүнө алган да. Бул жерде соттун начар иштөөсү болсо, анда биз турама-туура ошол президентке жүктөшүбүз керек. Ушул жерде дагы бир эме бар да. Азыр президент билиш үчүн ал кимден билет? Бизден билбейт да. Биз президентке күндө жеткизе албайбыз, туурабы? Президенттин өзүн дайындаган адамдарын ошо президенттин алдында кол алында иштегендер барып текшерсе, карга баласын карга аппагым дейт. Эч качан аны жоопкерчиликке тартыш же жоопкерчилик жөнүндө ал жерге сөз айтылбайт. Анда президентке кат жазыш керек да. О биздин кат жеткизип, кайта бизге жоопкерчиликти 3-4 ай өтүп кетет. Процесстердин баары жок өлөт. Капталдан көз карандысыз көзөмөл болуш керек. Жергиликтүү соттордо жергиликтүү элдерден жогорулаган сайын башка тармактардан, депутаттардан, башка тармактардан көзөмөл болгондо ошолор президентке жеткизе алат. Ошолор укуктуу болуп калат. Азыр биз мисалы мен кат жазайын, бул кат жазайын, биздин катты барып прием болот, окуйт, керек болсо киргизет, керек болсо кайта өздөрүнөн эле жооп берет. Бул болуп келген нерсе да. Бүгүнкү күндө ошол эле болот. Эми акыйкатчы институтуна ошол нерселер чегерилген да. Алар келип сотко катышат атпайбы, бирок акыйкатчы институтунун полномочиясы кыскарган да. Ошолорду кеңейтип койсо болот. Эми программабызды жыйынтасак, оюңуз түшүнүктүү. Бир эле бул жоопкерчилик анан кийин бир эле президент эмес, анын командасына көп нерсе көз карандысыз болот экен да. Азыркы бийликтин күчү жетеби азыркы соттук реформаны аягына чыгарганга? Эми ал бийликтин немесинен көз каранды болот да, эркинен.
эгерде бийлик чындап эле ушул элдин немесини боюнча иштейбиз, элдин мүддөсүн карайбыз, үнүн угабыз десе, анда баарын ачыктап сотторго жоопкерчиликти көбүрөөк жүктөп адилеттүү чечимдерди чыгарганы ошол бир эле ошол Садыр Нуркожоевичтен таасир этет. Эмнеге дегенде өзү дайындаган сотторбу, өзү талап койсун. Өзү дайындаган, анан кийин тарыхка кайтылып келсек, ошол өзү дагы өз кезинде сот адилетсиздигинин дагы курмандыгы болгон. Ушу менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Бийликтин бир бутак болгон сот бийлиги көз карандысыз болгон учурда гана адилеттүүлүк болот, адилеттүү болгон өлкөдө гана реформалар ишке ашат. Реформа болбогон жерде өнүгүү да болбойт. Демек, баары бири-бири менен көз каранды. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.